Баарыңыздарга кутман күн достор. Менин каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен ушундай өтө даамдуу, воздушный болуп чыга турган борсоктун рецептиси менен бөлүшөмүн. Анда эмесе видеону акырына чейин карап, мени менен бирге болуңуздар. Эң биринчи борсоктун камырын даярдайбыз. Керектүү азыктардын граммдарын описание бөлүмүнө калтырып кетемин. Камырын даярдоо үчүн идишибизге 150 грамм жылуу суу, 150 грамм жылуу сүт, 1 чай кашык туз, 1 аш кашык кумшекер, 30 мг суюк май жана 1,5 чай кашык ачыткыбызды салып, баарын тузу, кумшекери эригенче жакшылап аралаштырып алабыз. Үстүн жаап 5 мүнөткө коюп коебуз. Окей достор, биздин апарабыз 5 мүнөт турду. Эми үстүнө электен өткөзүлгөн унубузду салып, камыр ыйлайбыз. Унду кошордо сөзсүз түрдө электен өткөзүп алыңыздар. Ошондо ундун арасына аба кирип, камырыбыз жакшы камыр болуп чыгат. Мен бул жерде ундун граммын 550 грамм деп көрсөттүм. Сиздерде аз же көбүрөөк болушу мүмкүн. Колго жабышпай турган жумшак камыр ыйлайбыз. Камырыбызды ыйлап алган соң үстүнө бир аз суюк май жагып, камырыбыздын бетин жаап, жылуу жерге 1-1,5 саатка коюп коебуз. Мынакей достор, биздин камырыбыз экиси көтөрүлдү. Столдун үстүнө бир аз un себелеп алып, камырыбызды теңдей 3кө бөлүп алабыз. Эгер сиздер кааласаңыздар 2ге да бөлүп жасасаңыздар болот. Мен өзүмө ыңгайлуу болуу үчүн 3кө бөлүп алдым. Баарын толуктоп даярдап алгандан кийин дагы тыныкканча 5 мүнөткө үстүн жаап калтырып коебуз. Тыныккан камырыбызды алып, октоодун жардамы менен тегиздеп жайып чыгабыз. Эгер столго жабышып жатса, бир аз un себелеп алсаңыздар болот. Өтө жука кылбай, орточо калыңдыкта жайып алабыз. Мынакей камырыбызды жайып алдык. Эми өзүңүздөргө жаккандай формада кыркып алсаңыздар болот. Борсокторубузду кыркып алгандан кийин чачыктын үстүнө жайып 10 мүнөткө тыныкканча калтырып коебуз. Кызып турган майга борсокторубузду салып, кызарганча аралаштырып отуруп бышырып алабыз. Сөзсүз түрдө борсокторду кызган майга бышырыңыздар, болбосо кызыбаган майга бышкан борсок анча көтөрүлбөй калат жана өзүнө майды көп сиңирип алат. Бышкан борсокторубузду ушундай кагаздан жасалган сүлгүлөрдүн үстүнө чыгарабыз, ашыкча майларын сиңирип алат. Мынакей достор, биздин үлпүлдүк жумшак борсокторубуз даяр. Сиздер да сөзсүз түрдө ушул рецепт менен жасап көрүңүздөр. Менин каналыма жазылбаган болсоңуз сөзсүз түрдө жазылып коюңуздар. Мени менен болгондоруңуздарга чоң рахмат. Сиздер менен болгон Динара Калилова. Баарыңыздарга аш болсун.